بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى чексиз мактоолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз куттуу ушул сабагыбызда жакында бизге келе жаткан ажылык боюнча сабагыбызды баштаган атабыз. Кудайым буйрса, азыр биздин Кыргызстандан бардык ажылар өзлөрүнүн документтерин тапшырып ажылыкка даярданып аткан мезгилде ошол ажылыктагы өкүмдөр, шариаттагы айтылган маселелер боюнча алдын ала сабак кылып киргизип коюуну туура көрүп атабыз. Кудайым буйрса, сиздер менен ушул башынан баштай беребиз. Мүмкүн ушул ажылык башталганга чейин ушул сабактарыбыз бардыгы бүтүп кала турган болсо, адамдар ушул YouTube каналынан жана башка ушул муфтияттын сайтынан карап маалыматтарды билип алса жакшы болот. Бүгүн иншалла сиздер менен бир чоң китептен сабак баштаганы турабыз. Бул Ал-Викая китеби, имам Тажи Шарианын Ал-Махбуби рахимахуллаху таала. Бул киши 673 хижратта бул дүйнөдөн өткөн. Ханафи мазхабында бул китептин орду өтө жогору. Бизде дайыма айтып жүрөбүз, Мухтасар Ал-Викая, Мухтасар деп, мына ушул Мухтасар Ал-Викаянын негизи болгон ушул Викая китеби. Бизде ошол Шарх Ал-Викая, ушул Викаянын шархы чечилмеси окулуп жүрөт, бирок Викая боюнча сабактар көп болбойт. Ошол нерсени тирилтүү максатында ушул Викая китебинен хадж бабын, китабыл хадж китебинен сабак кылууну туура көрүп турам. Хадж китеби бул өтө оор китептердин бирөөсү. Себеби бул ажылыкты адамдар ошол жака барып көрүп, анан кийин илим менен практиканы аралаштырып бериле турган сабак. Көп адамдар илимди бул китептен алабыз дагы, бирок практикага келгенде кыйналып калган абалдарыбыз бар. Ошону колубуздан келишинче азыркы заманга бап кылып, ушул Ханафи мазхабтагы эрежелерди түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Менин дайыма айтып жүргөн ушул эрежем, ушул ар бир кайсы китептен сабак бериле турган болсо, ушул китепке жеткен ижаза, уруксаты бар китептен гана сабак беребиз дейбиз. Мына ушул Викая китебинен мен 2-3 жолу менен ушул китептин ээсине жеткен алтындан болгон чынжырча ижазабыз бар. Бул биринчи ижазабыз устазыбыз Шейх Тарык Сардар Алиден, ал өзүнүн устазы Ахмад Жабир Жубрандан, ал өзүнүн устазы Шейх Ясин Фаданиден, ошентип ушул имам Тажи Шариага чейин барган чынжырча бул барына белгилүү. Экинчи жолубуз мен экинчи устазым Шейх Мухаммад Саид Бухари, ал өзүнүн устазы Шейх Ясин Фаданиден түзмө-түз риваят кылып бизге ижазасын берген. Андан кийинки үчүнчү жолубуз бул Шейх Абдул Фаттах Яфиидин өзүнүн устазы Ахмад Жабир Жубрандан, ал Ясин Фаданиден. Жана да башка жолдорубуз бар. Бизден ушул эң өзүбүз таянып жүргөн ижазадагы мына ушул жолду жана башка жолдорду баяндап жүрөбүз. Демек, бул китептен ушул имам Тажи Шариага жеткен ижазабыз бар. Анда баштай турган болсок, Китабул хадж, хадж китеби. Хадж китеби бул ошол ажылыктагы өкүмдөрдү бизге баяндап, хадж деген эмне? Хадж деген бул ошол зиярату биқаин махсусин, бир белгилүү бир жерде, ал ошо Меккедеги Арафат, Муздалифа, Мина, Кааба, ошого окшогон белгилүү жерлерди зиярат кылуу, ала важхин махсусин, ошо шариатта көрсөтүлгөн Ханафи мазхабтагы баяндалынган түрдө фи вакти махсусин, өзүнүн атайын чегерилген вактысында кылуу, мына ушул ажылыктын амалдары болот. Эгерде бир адам ошол өзүнүн вактысында барбаса, же болбосо башка бир жерге барып алып ажылык кылам десе, анын ажылыгы ажы болуп эсептелинбейт. Жана анын өзүнүн амалдары бар, ошол амалдарды аткарбаса дагы адамдын
Ал ажылык шариаттын көргөзгөн ажылыгына туура келбей калат. Вакыты махсус дегенде бир атайын вакытта биздин Кыргызстандан ошол майларга барып бекен иншалла биз ажылыкка жөнөп калабыз. Бул ашхурул хадж ажылыктын айларында. Негизинен биздин ажылыгыбыз Зулхиджа айынын ошол 7, 8, 9 деп ошол күндөрү ажылыгыбыз башталат. Эми кээде адамдар ажылыкка чыкканда алыс сапарга аттангандыктан ошол 6 ай, 2 ай, 3 ай, 5 ай мурда чыккан илгери. Бирок ошол кимде ким ошол ашхурул хадж айларында барып анан ажылык кылган болсо, же болбосо кайсы бир жер болуп ошол жердин эли кайсы бир убакта чыгып атса, мына ушундан баштап адамдар сапар кылып бара беришет. Мисалы мына Кытай жергесине же башка жактарда эртерээк барышат. Биздеги ошо 1 ай, 1,5 ай калганда барабыз. Ошол ашхурул хаджга кирип калабыз. Ашхурул хадж деген бул Зулхиджа, биринчи Шаввал, анан Зулкаада, анан Зулхиджанын акыркы 10 күндүгү. Мына ошентип биринчи 10 күндүгү мына ушулар ажылыктын айлары болуп эсептелет. Анда ушул китепти чечмелеп баштайбыз. Имам Таджуш Шария ушинтип баштады. Китабул хадж. Ажылык китеби. Яджибу аля кулли хуррин муслимин мукаллафин сахихин басирин лаху задун ва рахилатун фадлан амма ла будда минху عن نفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق والزوج أو المحرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر في العمر مرة على الفور. Bugün uşul жерден бүткөнгө аракет кылабыз. Мен бир аз бул жактан дайындап жазып алган нерселер менен баштай берсек. Демек, яжибу аля кулли хуррин муслимин. Демек, ажылык парыз болот. Яжибу аля кулли хуррин муслимин. Эми биздин заманыбызда кул ээлөөчүлүк жоюлуп кеткен. Бул китеп 673 хижратта өлгөн бул киши. Демек 7-хижраттын 7-кылымында жазылган китеп. Ал мезгилде кул ээлөөчүлүк бар болгондуктан ошол мезгилдеги өкүмдөрдү айткан. Азыркы мезгилде бул нерселер жок. Демек ошол китепте бар ижазабыз багы толук болуш үчүн гана баяндап кетебиз. Демек аля кулли хуррин, шундай кул болбогон эркин адамга, мусулманга, мукаллаф деген нерсе балагатка жеткен, сахихин, ошол дини сак, анан басир, көзү көргөн адамдарга милдет болот. Ошого эмне себептен имам Таджуш Шария яжибу деди. Бизге ажылык парыз го. Эмне себептен важип деп айтты дегенге алымдар ушинтип жооп берет. Ал-хаджу фаридатун ла яжузу жухудуха. Ажылык бул парыз. Буну жокко чыгаруу дурус эмес. Эгер бир адам жокко чыгара турган болсо, анда динден чыгып кетүү коркунучу бар. Себеби ажылыктын бизге парыз болуусу бул кат'ий далилдер менен бекемделген. ومن جحدها كفر. Ким ажылыкты жокко чыгарса, же болбосо анын кадырына сөз тийгизсе, же башка сөздөр айтса, ал адамдар динден чыгып кетүү коркунучу бар. Ошо азыркы заманда деле көп адамдардан угуп калып атабыз. Ажылыкка баргандан көрө ошол акчаны бул жака кылыш керек. Ажылыкта курбандыкты сойгондон көрө курбандыкты сен нафсиңди союшуң керек деген мындай бир өзүлөрүнүн акылдарына таянган кээ бир сөздөр айтылып атат. Жок, андай эмес. Бул ажылык парыз. Бул ажылыктын парыз экендигине эч кандай күмөн жок. Жана буну жокко чыгарууга же анын акысына бир нерсе сүйлөөгө адамдар абайлашы керек. Ва ин кана ба'дул улама ютлиқуна алейха лафзул вужуб. Эми кээ бир алымдар азыр Таджуш Шарияда яжибу деп важип деген сөздү камтып сүйлөйт. Юраду бихил фарида. Бул ошол важип дегенде максат фарз дегенде эле максат кылып атат. Себеби биздин Ханафи мазхабта фарз менен важиптин айырмасы бар. Важиптин деңгээли фарздан бир аз төмөнүрөөк болот. Парыздыкы жогору болот. Себеби эгерде парызды бирөө жокко чыгарган болсо ал динден чыгат. Ал эми важипти жокко чыгарган болсо ал фасык, дини тайыз болуп айтылат. Ошого эми бул ибараны окуган мезгилде демек ажылык важип экен, фарз экен деп ойлоп калбашы керек. Кээ бир алымдар парыз сөзүн кээде важип сөзү менен дагы
колдонушат. Sahihin bul jerde deni sak bolsun degen sözü oşol ajıga ketip atkан adamdardын deni sak boluşu gerek. Eger adamdardын deni sak bolboso, al adamga ajılık kılуу milletli bolboydu. Şoň üçin alımlar meyit wal muradu min as-sihhati allati ushturitat fi wujubil hajj. Oşol adamga kaçan wajylyk milletli bolat, kaçan den soluğu sak boluşu şart kılınat. Sebebi bir adamdын den soluğu saparga жооп бербей турган болсо, ал адамга ажылык кылуу милдеттүү болуп эсептелинбейт. Дени сак болусун саламатул бадани анил афатил маниати минал киями бима ла будда минху фи сафар хадж. Сапарда ошол адамдар аткарыш керек болгон Арафаттан Муздалифа ушундай жөө жүрө турган күндөр, кыйын күндөргө туруштук бериле турган болуп ошол сапарда бара турганга ден солуу чың болсо, мына ошол адамга ажылык парыз болот. Фала юфраду ala muqadin. Baya oturup kalgan, but iştebegen je bolboso mayıptarga ajılık farz emez. Janagınday büt denesi iştebey kalgandarga dagı farz emez. Butu kırkılgandarga da farz emez. Orulularga, sakar varlarga je bolboso davleniyası dayım götörülgөн uşunday adamlarga dagı ajılık farz bolot. Al jaka barıp davleniyası götörülüp je başka bola turgan bolso, al anın ajılıkka baruusundan millettүүлүгүнөн boşatat. Jana bir aksakalдар boluşu mümkün, al ötö karıp kalgan, özü basa albayt, je bolboso özü ulodo жүрө albayt, je коляскада otura albayt turgan bolso, mına bul adamlarga da ajılık millettүү bolboyt. Bunu uşu Majma'al Anhur, Multaqal Abu Hur degen kitebimizin Multaqal Abu Hur'un çeşmesinde 1. tomdun 260. betinde buna şunday dep bayandayt. Basirin, emin gözü dagı görgön boluşu gerek deyt. Sebebi gözü görbөгөн adamlarga dagı ajılık farz bolboyt. Alımlar salamatul badani minel amrad vel ilal, kanday ele şu adamların denesindeki bolgon oorlardan jana bir şol ajılыкты kılıuda adamdardı tosa turgan nerselerden emne kılış gerek? Taza boluşu gerek. Lahu zadun. Al adamga zadı boluşu gerek deyip. Zat degende bizin alımlarımız huwa ta'amun yuttakhadhu li ajlis safar. Al şunday taam azırkı mezgilde akça dep esepteyli. Oşol saparga barıp gelүүgө jete turgan anın akçası boluşu gerek. Al emi egerde bir adam akçası jok ele bismillah çiğip ketdi, al adamga millettүү emez. O rahilatun, jala ulo dagı millettүү. Ulosu bolbogon adamga ajılıkka baruu millettүү emez. Emi ulo degende vel muradu biha al markab mutlaqan. Kanday ele nerse bolboso oşonu minip ajıga bara turgan ulo boluşu gerek. Azırkı mezgilde al samolyot bolsun, maşina bolsun, jana başka azırkı mezgildegi bizde şu ajılıkka jetkizip bara turgan uloolordun bardığı şunun özünün içine kamtıp berет. Emi azırkı mezgilde adamlar bir gana samolyot menen barıp kalıştı. Demek azırkı mezgilde bir maşina menen baram, bir velosiped menen baram, jөө baram degenler alarga millettүү emez. Sebebi adamlarga kıyınçılık jaratbaşı gerek. Anan Kırgızstandın dagı mıyzamlarına başlayıp oşo bara turgandar samolyot menen gana baruusu gerek bolot. Anın sözsüz türdө oşo samolyotga bileti boluşu gerek degen söz. Başkaça aytkanda atayın тийиштүү organдарга документин тапшырып, визасын алып, ошо адамдардын муфтият тарабынан бара жаткан ажылыктын катарында болуусу керек. Fodlan, fodlan деген ошол жанагы rahila zattan aşkan nese al degen nerse zaiden aniz zadi ve rahila. Janagı жолдо жегенге бар, ошол жакта тамак жеп кайра кайтканга чейин жете турган акчасы болуш керек. Демек билети толук төлөнгөн болуш керек. Мына ошондон ашкан нерселер анан amma la budda minhu деп айтылынат. Бул жерде 7-нчи ай min maskanihi, ошо zaid жанагы улоосунан, тамак ашынан ашкан мисал maskanihi wa khadimihi wa farasihi. Үйүндө мисал үй жок, же болсо улоосу жок, же башка нерсеси жок, анан ажыга кетип ошондон ашканы менен гана ажыга. Себеби man istata ilayhi sabila, ким ошол ажылыкка барганга колунан келген болсо ошо татыктуу адамдар барсын дегендин максаты дагы мына ушундай. Анан an nafaqati iyalihi. Анан ажыга кетип аткан адам сөзсүз түрдө
өзүнүн үй бүлөсүнө, бала чакасына, аялдарына жетерлик акчасын таштап кетиши керек. Ошондон ашкан акча менен ажыга барыш керек. Демек, аннафакаты иялихи иля хина аудихи. Кайра кайтып келгенге чейин анын балдары, анын аялдары, ата-энеси, кайсы бир адамдар ошонун нафакасына муктаж боло турган болсо, ошол адамдар кайра ажылыктан кайрылып келгенге чейин эмне болуш керек? Акчасы ошол үй бүлөсүнө жетип тура турган болуш керек. Кээ бирки адамдарды угуп калып атабыз да, баягы дароо эле мен Кудай жолунда деп бир жака чыгып кетет, үй бүлөлөр каралбай калган абалдар бар. Же болбосо ажыга чыгып кетет, үй бүлө каралбай калат, балдарынын тамагы, же болбосо квартирасы төлөнбөй калат. Мындай мезгилдерде адамдар күнөөкөр болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ажыга кетип аткан адамдын ашыкча акчасы болуш керек. Ал ушул үй бүлөсүнө ал барып келгенге чейин жете турган акчаны таштап, дайындап, бардыгын өзүнүн ордуна коюп кетүүсү керек. Эми ан нафакаты иялихи дегенде аймен талзамху нафакатуху миназ-завжати вал ауладис сигар. Аялына жана жаш балдарына ушу нафакасын таштап кетиш керек. Чоң балдары булар балагатка жеткенден кийин алар өзлөрүн эптеп кетишет. Эми жаш балдар ошол ажыга кеткен адамдын колунун астында боло турган болсо, демек алардын нафакасын, ошол жей турган тамагын, квартирасын, башка нерсесин баарын өзүнүн ордуна коюп кетүүсү керек. Вал банатил балигат. Эгер кыздар балагатка жеткен болсо дагы ошол эркектин мойнундагы милдет. Эркек балдар балагатка жеткенден кийин алар өзүнүн жашоосун улантып кетишет. Бирок кыздар балагатка жетсе дагы ошол атасынын карамагында болот. Мына ошолорго да нафака таштап кетиш керек. Алар качан гана атасынын колунан чыгып башка бирөөгө турмушка чыккандан кийин жоопкерчилик анын күйөөсүнө жүктөлүнөт. لأن حق العبد لفقره مقدم على حق الله سبحانه لغناه. İmam Molla Al-Khari Fathul Babilina kitabında şunday deyт. Sebebi эмне себептен Аллах Тааланын хакына караганда пенделердин акын алдын кылып атат. Себеби ажылыкка барып Аллах Тааланын акысы да. Ошол себеби Аллах Таала бай дейт, муктаждыгы жок дейт. Бирок адамдардын муктаждыгы ошолорду бүтүр, андан кийин ажылыкка бар деген маанини бизге айгинелеп атат. Иля хин аудихи. Кайра ошо ажылыктан кайтып келгенге чейин ошол акчасы жетиштүү болуш керек. Ай ружууху иля ватанихи. Өзүнүн элине, Кыргызстанга кайтып келгенге чейин ошо акча жете турган акчаны таштап кетиш керек. Эми дагы адам кимдерге милдеттүү болот? Ма амнит тарик. Эми жол дагы аманчылык болуш керек. Эгерде жолдо согуш болуп атса, Кудайым өзү сактасын, же болбосо бир тосуу болуп атса, же башка нерсе болуп атса, ал адамдарга ажылыкка баруу милдеттүү болбойт. Демек, жолдун аман болуусу бул негизги шарттардан. Вакту хуруж ахли баладихи ин кана мухифан фи гайрихи би галабати саламати фихи барран кана. Ошо адамдар ажылыкка чыгып аткан мезгилде, биздин мисалы Кыргызстандан майда ошол ажылыкка жөнөдүк деп аткан мезгилде жолдун аман болуусу жетиштүү болот. Анан нар жака баргандан кийин ал эсепке алынбайт. Демек, хуруж ахли балади, ошол адамдардын, ажылардын шаарынан чыгып аткан мезгилде аманчылык болсо, болду, ошол адам ажылыкка чыгып кете берет. Ваззауж аул махрам лил мар'a. Эми аял киши ажылыкка кетип аткан болсо, анда сөзсүз түрдө анын күйөөсү же махрамы болуусу милдеттүү болот. Азыркы мезгилде ушул аябай бир талаш тартыш болуп, адамдар өзү билемдиги менен фатва берип аткан абалда, мына умрага кетип атканда махрамы жок кеткен, же болбосо ажыга махрамы жок кеткен учурлар болот. Жок, аял кишиге күйөөсү ажылыкта чогулуп барыш керек. Же болбосо махрам деген нерсе нике кылууга жол болбогон туугандары. Агасы, иниси, баласы дегендер, мына ушулар аялды коштоп ажыга барып келүүсү керек болот. Эмне себептен шариятыбыз аялга ушул махрамды анын бир жакын адамдары коштоп баруусун милдеттүү кылды деген маселеге, себеби аялдар дайыма алсыз болот. Аялдар ал чыкканда сөзсүз түрдө бир эркекке, бир күчтүү эркекке муктаждыгы бар. Ошонун коргоосуна муктаждыгы бар. Мисалы, кыздар жаңы төрөлүп, чоңоюп, балагатка жеткенге чейин атанын карамагында болот. Ата ошону
beslep bagып, жаман нерселерден сактап, анан балагатка жеткенден кийин күйөөгө берип өткөрүп берет. Андан кийин ал нерсенин күйөөсү камкордугунда болот. Демек, аял киши дайыма бирөөнүн камкордугунда болуш керек. Ал иштебеши керек, ал кыйналбашы керек, аны бирөө багыш керек сөзсүз. Эмнеге десе, аялдардын назиктигинен, Аллах Таала аялдарды ошол ушундай кылып жараткан, бир эркектин астында гана бир коргонууда болушу керек. Себеби ажылыкка барган мезгилде ажылыкта ушундай абалдар болот. Мүмкүн аял ооруп калышы мүмкүн ар кандай абалдар болот да. Ошол мезгилде аны көтөрө турган, аны кармай турган, аны жаткыза турган, аны карай турган адамдар сөзсүз түрдө жанында болуш керек. Эгерде кокустан баргандан кийин больницага түшүп, ооруканага түшүп калса, аны карап жата турган, аны мүмкүн такыр каралбай жанагындай өз жакындары гана караш керек болуп калган абал болот да. Ошондой мезгилде ал аялдын бир махрамы жок боло турган болсо, кыйынчылык жаратып калат да. Ошол себептен шариятыбыз дайыма аялды коргоого бизге ушундай шарияттарды милдеттүү кылган. Анан эми кээ бирки адамдар айтышы мүмкүн да, азыркы мезгилде жол аманчылыгы болуп калды. Илгери махрам эркектер милдеттүү болгон мезгилде чөлдөрдө кетишкен, коргонууну, ошондой жолдо кетип аткан каракчылардан тосуу үчүн ушундай махрам милдеттүү болгон. Азыр андай нерсе жок десе, биз айтабыз да, ооба, ошондо деле эркек толук кандуу аялды коргоп кала албайт. Мисалы, чөлдө кетип атат да, аялы менен күйөөсү чөлдө кетип атат, каракчылар чыкты, 100 атчан каракчы чыкты кылычтары менен. Ал бир эркек ал аялды деле өзүн деле сактап кала албайт. Бирок ошо аялдын жанында бир карам болсун деген, эң төмөн болсо дагы бир карам болсун деген шартты коюлуп, анан ошого махрам милдеттүү кылган. Ошого ал маселелерде аялды 100% коргоп калат деген мааниде эмес, балки бир жок дегенде бир карам болуп, аялдын жанында туруусу керек деген сөз. Эми азыркы мезгилде дагы ошол шариятыбыздын талаптарын алып, аялдарга махрам менен сөзсүз болушун милдет кылабыз. Инкана байнаха ва байна Макката масирата сафарин. Эми бул бизге байланыштуу эмес маселе, себеби биз менен Макканын ортосунда сапар маселеси бар. Себеби канча 1000 километр бизге. Азыр мурдагы алымдар кеңешинин фатвасы менен 120 километр бул сапар өлчөмү деп айтылып атат. Бул боюнча дагы бир карап токтолуп өтөбүз деген ниеттерибиз бар. Демек, ошол 120 километр Мекке менен ошол өзү жашаган үйдүн ортосунда ушунча аралык боло турган болсо, ошол аялга махрам милдеттүү болот. Ал эми андан жакын боло турган болсо, Меккенин өзүндө жашагандар боло турган болсо, анда аларга мүмкүн махрам милдеттүү болбой калат. Бул бизге тийиштүү эмес, балки ошол Меккеге жакын жашаган адамдарга. Фил умри марратан алал фаури. Эми өмүрүндө бир жолу гана ажылык кылуу парз болот. Эми кээ бирки адамдар көп жолу ажылыкка барышат. Бул биринчиси ошол мойнунан ажылык кылуу милдети түшөт дагы, калгандардын баары нафил болуп калат. Анан кээ биркилер бадал ажы кылат же башка кылат дагы, мына ошентип барып жүрүшөт. Бирок шариятта бизде талап кылына турган ажылык өмүрүндө бир жолу. Мына ошо менен парыздан кутулат, кийинки баргандары ага нафил болот. Алал фаури. Дароо барышы милдеттүү болот. Ал дароо барышы милдеттүү болот деген маселе бир адамга акчасы мүмкүнчүлүгү болду, ажылыкка барууга кудуреттүү болуп калды. Демек, кудуреттүү болдубу? Жанагы үстү жакта айткан шарттардын бардыгы табылды, аялга махрам табылды, тигинин дени соо, көзү көрөт, акчасы барып келгенге чейин жете турган, бардыгы туура келгенден кийин алал фаур быйылкы ажылыкта эмне кылыш керек? Барыш керек же болбосо документин тапшырыш керек. Эми азыр бизде Кыргызстанда алхамдулилла акыркы жылдарда ажыга баруучулардын саны аябай көбөйүп атат. Бул деген нерсе элибизге диндин келгендиги, шариятты түшүнүп аткандыгы, бул мындай сүйүнө турган нерсе. Ошол биздин мамлекет башчылар ушу биз эгемендүүлүк алгандан бери эркиндик берилип, адамдар ушул каалагандай өзүнүн ибадаттарын аткарууга шарт түзүлгөндүгү да. Илгери биз 2004-2003 жылдарда биз Меккеде окуп аткан мезгилде
Ажылыкка баргандар ошол тапшырып кээде көлдөн нарындан квоталар толбой деле калчу да, берилген квоталар. Азыркы мезгилде алхамдулилля адамдар ушунчалык көп болгондуктан бизге берилген квоталар тез эле толуп калды да. Быйыл 2 саатта ушу бир кандай азыраак саатта гана толуп калды. Демек анан баягы документтерин тапшырып ажыга барам дегендер эми кийинки жылкы өзүнүн кезегине туруп атышат. Ошолор биринчи болуп кийинки жылы берилет. Демек бул деген нерсе элибизге дин жетип атат, элибиздеги эркиндиктин бир шарапаты. Демек быйыл акчаң болду, дароо документиңди тапшырып калышың керек. Өтсөң өтүп калдың, өтпөсөң кийинки жылга карасын. Демек ошо алал умри алал фаур деген дароо быйыл даярсыңбы, документиңди быйыл дайында дагы ажылыкка тапшыр деген маселе. Сабагыбызды мына ушул жерден токтотсок, иншалла кийинки маселелерде жаш балдардын жана кантип ихрам кийиш керек, анын ихрамдын фарыздары, важиптары ушулар боюнча кийинки сабагыбызда баяндайбыз. Ва саллаллаху таала хайра халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.